Имам Навави топтогон 40 хадистин экинчи хадиси. Ислам, ыйман жана ихсан. Умар бин Хаттаб радиаллоху анху мындай дейт. Бир күнү Алланын элчисинин жанында олтурган элек. Ошол учурда жаныбызга кийген кийими аппак, чачтары капкара болгон бир адам келе калды. Анын кейпинде жолоочулук белгиси да жок. Эч кимибиз аны тааныбайт экенбиз. Ал келип эле Алланын элчисинин тизесине тизелерин тийгизип, колдорун сандарына коюп олтурду да: "О Мухаммад, исламды мага түшүндүрүп бериңиз" деп кайрылды. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ислам Алладан башка кудай жок экендигине жана Мухаммад анын элчиси экендигине күбөлүк айтууң, намазды туура аткарууң, зекет берүүң, Рамазан орозосун тутууң жана күчүң жетсе Байтуллага ажылык зияратка барышың деп жооп берди. Алиги адам: "Туура айттыңыз." Биз анын суроо коюп, кайра өзү тастыктап жатканына таң калдык. Андан кийин ал: "Эми ыйманды мага түшүндүрүп бериңиз" деп кайрылды. Алланын элчиси: "Ыйман Аллага, анын периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, акырет күнүнө ишенүүң, ошондой эле тагдырга, анын жакшы жаманына ыйман келтиришиң" деп жооп берди. Ал адам: "Туура айттыңыз" деди. Анан: "Эми ихсан туурасында баяндап бериңиз." Алланын элчиси: "Ихсан Алла Тааланы көрүп тургандай, ага бериле ибадат кылууң. Сен аны көрбөсөң да, ал сени сөзсүз түрдө көрүп турат" деп жооп берди. Ал адам: "Кыямат качан болорун айтып бериңиз." Алланын элчиси: "Кыямат жөнүндө суралган адам суроочудан да ашыкча билбейт" деп жооп кайтарды. Ал адам: "Андай болсо, мага кыяматтын белгилери жөнүндө айтып бериңиз" деди. Алланын элчиси: "Энелер өздөрүнө кийин күң сыяктуу мамиле жасай турган перзенттер өшөт. Жылаң аяк жылаң баш койчулар бийик имараттарды курууда бири-бири менен атаандашканына күбө болосуң" деп жооп кайтарды. Азирети Умар сөзүн мындайча улады. Андан кийин ал адам басып ары кетти. Мен бир саамга турдум. Анан Алланын элчиси мага карап: "О Умар, суроо узаткан адамдын ким экендигин билесиңби" деди. Мен: "Алла жана Алланын элчиси жакшы билет" деп жооп бердим. Алланын элчиси: "Чындыгында ал келген Жебрейил периште болчу. Силерге диниңерди үйрөткөнү келген эле" деди.